Оңу жол Кыргыз Республикасынын улуттук идеологиялык документ болуп эсептелген доктрина, мамлекеттик макам менен бекитилген багыт. Башкача айтканда, бул коомду билим берүүнү жана мамлекеттик баалуулуктарды өнүктүрүүнүн идеялык концепциясы. Бул багытта биздин келечегибиз болгон жаштарды ойготуу зарыл. Ал үчүн ар бир окуу жайдын алдында студенттер арасында иш жүргүзүүдө өзгөчө милдеттер турат. Андыктан мындай окутуу курсунун мааниси чоң дейт лекциянын катышуучулары. Билим, илим, эли жери, тарыхы, маданияты, адабияты, ошонун ичинде эле дендин сактыгы, анын ичиндеги саясат, мамлекеттик түзүлүш, диндик тутумдар, мына ушунун ар бир бөлүгүнөн биз маалымат алдык. Бүгүнкү күндө ошо жогорку окуу жайлардын студенттерине, өзүбүздүн кызматкерлерге маани маңызын түшүндүрүү милдети жүктөлүп жатат. Оңу жол 1 жылдан ашкан убакыттан бери жалпы элге алынып келе жатат. Улуттук идеологияны өсүп келе жаткан моонга жеткирүүдө дегеле мамлекеттин түзүлүшүн жараткан ар бир мекеме уюмдардын милдети. Оңу жолдун негизги мааниси тууралуу бул жолку лекцияны тарых илимдеринин кандидаты Кыяз Молдокасымов окуп, катышуучулардын көптөгөн суроолоруна жооп берди. Улуттук ден дүйнөлүк бийиктиктеги мына негизги 7 багыт бар. 7 багыттын ушундай ар бирин ушундай өнүгүү жагын жолго койсо, бул өлкөдө тез эле өнүгүү жолдордо ылдамдайт. Мына ушул багытта анан ушул оңгу жолду жалпы элге түшүндүрүп, алардын жүрөгүнө жеткирип, анан ошондон кадимгидей баягы ишеним жаратып, дем жарата алсак гана оңгу жолу кагаздагы жарлыктан жандуу ишке аша турган жарлыкка айландырат. Биз бүгүнкү күндө ошого көбүрөөк аракет кылып атабыз. Улуттук идеологиябызды жаштарга жеткире турган, анын жолун улантып студенттерге тарата турган алардын мугалимдери, окутуу курсуна катышкан ар бир жогорку окуу жайдын өкүлү мындан алган маалыматтарын эми өздөрүнүн студенттерине ар кандай иш-чаралар аркылуу кеңири жайылтмакчы. Илим министрлигине чоң ыраазычылык билдиребиз. Жогорку окуу жайлар жана Илим министрлигине ошону демилге кылып көтөрүп, биринчи кезекте ушул окуу жайларына окутуунун зарыл экендигин билип, азыр биз ушул курсту өтүп атабыз. Кудай буйрса, өзүбүздүн окуу жайларыбызга барып, өзүбүздүн окуу мекемелерибизге барып, ушул оңгу жол концепциясын таанытууга, жайылтууга, түшүндүрүүгө далилдат кылабыз. Оңу жолдун негизги максаты келечекке болгон ишенимди бекемдөө менен улуттук рухту көтөрүп, улуттук демди жаратып, өлкөнү өнүктүрүүгө, жалпы элди багыттоо. Жаштарыбыз улут оңгусунун маанисин терең түшүнүп, мекенин ар тараптуу өнүктүрүү үчүн оңгу жолдун 7 багыттагы баалуулуктарын колдоно билүүлөрүнө өбөлгө түзүү жалпыбыздын милдетибиз эмеспи? Калия Карымбекова, Нурсултан Нурланов, Азим Апышев, билим жаңылыктарына.